акчаны жакшы көрөсүң. Душмандан коркоксуң. Эгерде сенде ушундай жаман сыпаттар болсо, Алланын зикирин көп кыл дейт да. Алланын зикирин берекети менен ибадатка тырышчаак, өзгөчө түнкү ибадатка бекемделесиң. Сараңдыгың кетип, берешен боло баштайсың. Коркоктугуң кетип, баатыр боло баштайсың. Пайгамбарыбыздын жолдобосун кара тарбия. Демек, зикирде турганда берешендүүлүктүн эшиги ачылат. Батырлыктын эшиги ачылат, ибадаттын эшиги ачылат. Зикирде. Пайгамбар ушуга чейин айтып атат, карап. Көп зикир кылганда мынандай жакшылыктар бар экен. Коркоктук кетип, батырлык келе турган жакшылык бар. Сараңдык кетип, берешендүүлүк келе турган жакшылык бар. Жалкоолук кетип, түнкү ибадатка бекем боло турган жакшылыктын бардыгы зикирде. Бирок жөнөкөй зикирде эмес, касраты зикир, көп зикирде. 100 жолу зикир кылып коюп, анан ал менен болбойт. Көп зикир. Азы 300. Канча азы? 300. Ана адам кадимкидей көрөт. Зикирдин нуру тез келет. Бирок тез да кетип калат да. Илимдин нуру кичине кечирээк келет. Бирок кеч кетет. Эң кеч келген даваттын нуру. Даваттын нуру келгенден кийин кайра кетпейт дейт. Кайра кетпейт. Зикирде адам баласына нур тез келет. Тез эле көздөн жаш агып, жүрөктү бошошо, сразу эле адам руханият өзгөрө баштайт. Жаман өлүмдөн, кабырдын азабынан, кыямат күнүнүн шермендечилигинен, дозоктун отунан, Алланын каарынан, Алланын азабынан сактанганды кааласак, Алланын зикирин бекем бармай. Буга 1 сом кетпейт. Буга 1 сом кетпейт. Буга эч нерсени шарт кылган эмес. Алла ушунчалык жеңил кылып берип койгон. Бардыгы эркек, аял, жаш, кары. Мамлекет кызматкерлери иштеп аткандар. Бекер отурган зикир кылып отур. Мен ар бир нерсенин өзүн тазалай турган нерсеси бар. Акылуу. Жүрөктөрдү тазалай турган нерсе зикир экен.